Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly bir tuğanlar, bugünkü mesele iman. İmanın türkütör jönündögi mesele. İman degen arap dilinde bul degen işenүү, toluk түрдө işenүү degen söz. İman keltirdim degen toluk işendim degen mani. Жарым жартылдай ишенүү, 90% ишенүү, 50% ишенүү бул иман болуп эсептелбейт. Бир нерсеге 100% толук түрдө ишенүү бул иман болуп эсептелет. Иман деген араб тилинде бул ат-тасдиq бил калб, жүрөк менен ишенүү, анан тил менен моюнга алуу. Тил менен моюнга алуу болот. Мен ишенгенин ишене жүрөк менен. Ana ошол ишенгениңи тил менен ачыкка чыгарсаң, мына ошол иман деп эсептелет. Эми жүрөк менен ишенип туруп, тил менен чыгарбасаң, сен Кудай астында мусулмансың, бирок биздин астында мусулман эмессиң. Биз сага мусулман өкүмүн аткарып, сени мисалы үчүн мусулман деп билип, сага деген кыз берип, сенден кыз алып, келин алып, сени бизди мазарга коюп, мусулман деп мамиле кылыш үчүн сенин тилиңен чыгыш керек. Эгер тилиңен чыкпай эле жүрөгүң менен мусулман болбасаң, анда биз сени мусулман деп эсептей албайбыз. Бирок Кудай астында мусулман боло бересиң. Имандын негизги түркүтөрү 6. Биринчиси, урматтуу бир туугандар, бул эмне? Аллах Таалага иман келтирүү. Аллах Таалага иман келтирүү. Экинчиси, Аллах Тааланын периштелерине иман келтирүү. Үчүнчүсү, Аллах Тааланын бизге түшүргөн китептерине иман келтирүү. Төртүнчүсү, Аллах Тааланын бизге жиберген пайгамбарларына иман келтирүү. Бешинчиси, кыямат күнгө иман келтирүү. Алтынчысы, тагдырдын жакшылык жамандыгы Кудай Тааладан экендигине иман келтирүү болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Аллах Таалага иман келтирүү деген сөз, урматтуу бир тууганым, бул Аллах Таала акыйкат бар деген сөз. Аллах Таала жалгыз, анын шериги жок. Аллахтын баласы жок. Анын шериги бар, баласы бар десе ширк болгон болот. Аллах Таала бүт бардык толуктук сыпаттар менен сыпатталат. Кудайдын сыпаттарынын бардыгында эч кандай кемчилдик жок. Жана ар бир кемчиликтен Кудай Таалам алыс. Кудайдын затында сыпат эч кандай кемчилик жок. Аллах Таала ибадаттын бардыгына ылайыктуу. Аллах Тааланын буйруган ибадаттарын гана биз аткарабыз деген Аллага иман келтирүү мына ушундай болот, урматтуу бир тууганым. Ибадаттын бардыгы Кудай Таалага багытталат деген сөз. Ибадат Кудайдан башкага багытталса, бул ширк болуп эсептелет. Экинчиси, периштелерге иман келтирүү деген сөз, урматтуу бир тууганым, бул периштелер бар деп иман келтирүү жана периштелер нурдан жаратылган деп иман келтирүү. Адамдар топурактан жаратылганбы, да периштелер эмнеден? Нурдан жаратылган. Ошондой эле периштелер эч качан күнөө кылышпайт, алардын күнөө кыла турган кудурети дагы жок. Алар дайыма Кудай Тааланын эмне ибадатында болушат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримдеги айтылган периштелер, хадистерде айтылган периштелер жана айтылбай калган бардык периштелердин бардыгына чогуу иман келтиребиз. Жебирел периштени айткан мисал үчүн, андан сырткары хадистерде келген Мункар, Накир деген периштелер бар. Ошолорго толук ишенебиз жана биз билбеген периштелерге дагы толук түрдө ишенебиз. Андан кийин, урматтуу бир тууганым, Аллах Тааланын китептерине иман келтирүү деген бул ошол Аллах Таала китептер түшүргөн. Китептердин бардыгында адамдардын туура жол табуусу үчүн айтылган маселелер бар. Китептердин бардыгында Куран баш болуп, адамдар дүйнөдө акыретте кантип бактылуу болот дегенге жооп берген китептер бар. Азыркы мисалы үчүн биз көп китеп окуйбуз да. Китеп окуганда китептер бар, көңүл көтөрө турган, ар кандай мисалы үчүн нравалык китептер бар, ар кандай математика боюнча китептер бар. Куран китептин мааниси адамдарды бактылуу кылуу үчүн келген китеп деген. Анан ошо Кудай деген китептердин бардыгы туура, бардыгы чын. Инжилдагы, Тоораттагы, Забурдагы чын деп билебиз, бирок ошолордун бардыгы бизге чейин өзгөрүлүп, бурмаланып кеткен деген түшүнүк менен жашайбыз биз. Андан кийин пайгамбарларга иман келтирүү, пайгамбарлардын бардыгы акыйкат, ар бир үммөткө, ар бир элге өзүнчө пайгамбар келген, акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын бардыгына толук түрдө иман келтиребиз. Алардын саны Кур'ан-ы Каримде 25, бирок толук санын эч ким билбейт деп билебиз. Кудай гана билет, пайгамбар гана билет. Андан кийин кыямат күнгө иман келтирүү, бул деген Кудай Таалам кабар берген бардык кабарга ишенебиз. Ошондордун ичинде өлгөндөн кийин кайра тирилүү деген бар, жана кыямат күн деген бар, урматтуу бир. Кыямат күн бул деген эсеп күн деген сөз. Андан кийинкиси тагдырга ишенүү, тагдырдын жакшы жамандыгынын бардыгы жалгыз Кудайдын өзүнөн деген этикатта болуу. Ыйман толук түрдө бөлүнбөйт деген сөз. Мисалы үчүн бир адам айтса, мен мусулман болом, мисалы үчүн бир күндө 24 сааттан 23 саат 59 мүнөт. Бирок бир күн мен баптист болом.
Je bir minut teңirçi bolom. Bir minut men misal üçün Hristiyan bolom dese imanı bar jokka çıkıp ketet degen söz. İman toluk türde boluş gerek. Egerde bir adam bir yıl musulman bolom, birok birle saat kapır bolom dese toluk türde kapır bola beret. Demek iman eç vaqta bölünbeyt. Teңirçi bolup turup musulman mı dese musulman bolup eseptelemeyt. Musulmançılık iman toluk türde boluş gerek. Egerde 0,001% musulman emes bola turgan bolsa imandan toluk türde çıkıp kete turmatlı bir tuğanım. Allah Taala жалгыз, Allah Taala bar, urmatlı bir tuğanım. Allah Taala'nı kim жоқ degen bolsa, je bar dep turup birok Allah Taala'nın şerigi var dep turgan bolsa, al adam imandan toluk türde çıkıp kete beret. Kuday Taala bardığın jaratkan, jokton bar kılgan, ibadattın bardığı Kuday Taala'ga gana bagıttalgan dep aytış gerek. Kudayдын бар ekendигin bilip urmatlı bir tuğanım. Bardığımız Kur'an okuvasak da bilsek bolat. Egerde biz bir işke varsak, oşol jerde bardığı tartip menen bola turgan bolsa, demek oşol jerde başçı var ekenden kabar beret. Egerde bir uyga varsak, kiyimler çaçılgan emes, tamaktары bışkan, uy tatlıda tursa, jakşı hajiyaka bar ekenden kabar beret da. Oşol siyaktı bütün de alamdın bardığın tartibi jakşı bolup tursa, demek Kudayдын bar ekendiginden kabar beret. Balkim ana biri Kuday deyt, biri başka biri deyt. Birok oşol жалгыз жаратуучу ekенdiginden kabar verip turat. Her ne sözünde ogunda ketip atkan özü bunu dalilül fitra, dalil halık dep urmatlı bir tuğandarım aytılınıp gelet. Allah Taala'nın жалгыз dep bilip urmatlı bir tuğanım bul жаратуучу Kudayım жалгыз. Kudaydan başka жаратуучу жоқ деген akidaga geliş gerek bolot. Biröller men jaratmandyk kıldı, men uşunu jarattım dep aytat go. Jarattım degen jokton bar kılgan, bul oşogol aytılınat. Ana kebir akınдар men uşunda ır jarattım deyt. Bul tуура emes söz. Ыр жаздым dеш gerek bolot da. Birö men üstöl jarattım deyt. Misal üçün bir aytışı mümkün, men uşunda stakan jarattım depçi. Bul jaratkan jok, bul jasады kagazdan. Kagaz kayaktan jıgaçtan boldu da. Bul bardığın jokton bar kılsa jaratkan bolot ele da. Jokton bar kılgan emes, bar nerseni bar kılgan, urmatlı bir tuğan bul degen emne jasады bolup eseptelet, birok jarattı bolboyt. Demek jarattı degen etiş söz bul жалгыз Kudayдын özüne gana arnatış gerek da. Kuday жалгыз жаратуучу. Kudaydan başka biri jarattı dep aytkan bolsa, bul adam Kudayдын sıfatın başka biröge taandık kılıp koygan, bul degen öz ubagында şirk bolup eseptelet. Bizdin janagı жазуучулар ушуну көп ayta beret. Men uşunda çağırma jarattım dep süyley berişet da, anan oşonun bir imandan çıkıp ketken özleri kede bilbey kalat. Allahu haliku kulli şey, Kuday Taala'nın bardığının emne jaratuuçusu deyt. Jaratuuçu degen söz, bu rızkı berүүчү degen söz. Antkeni rızkı berүүчү jokton bar rızkı kılıp beret da. Anın rızkını men berip atam dep doğurgan jakşı emes bolot. Kebir adamlar bay kolundan gelet, tuğan uruklarga tamak aş başka jardam beret. Oşolor rızkını berip atam dep aytpаш gerek. Antkeni rızkını bergen Kuday Taala'm болгону sen arkılуу berip atat degen söz. Men aparıp ber degen deyeli söz. Sen birnekege jagası Kudayga jagıp kalgan üçün Kudayım sen arkılуу beret. Egerde sen jakpay kalsaң, senden alıp koysa Kuday Taala'm sana al arkılуу dele berip kalışı mümkün. Andan keyin bütünдөй ээлик кожоюнду Кудай Тааланын өзүнө таандык деген акыйда болуш керек. Бардыгынын ээси, чынык ээси бул кожоюну Кудай Таалам. Misal üçün biz kançalık baylıkka, biylike ev olboyluk, urmatlı bir tuğan ölüğü menen andan biz kutulabız. Al bizdin baldarga muras kalıp, başka bir öy kalıp kete öğret de. Hiç kaçan bir nersege biz eylik kılalbayız urmatlı bir tuğanım. Oşol sayakta öyle biz özümüz eylik kılalbayız. O vakt saati gelgen özü tapşırıp kete öğret turgan bolobuz da. Demek her nersenin çınığı eesi bu emne Kuday Taalam. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Furkan Suresi'ne gelir. Birlikte, padişalıkta Kuday'a şerik eçkin bolboyt degen ayat gelet. Andan keyinki masele hurmatlı bir tuğanım, bu öküm çıgaruuda, mıyzam çıgaruuda, buyruk berүүdө, tıyuuda жалгыз ökümdar bu Kuday Taalam özü bolot. Kudayım bol degeni bolot, bolbo degeni bolbot. Kudayım tıyuu salgan tıyuu salыныш керек, Kudayдын buyruğun atkarılış gerek bolot. Ansa bizden de parlament çıkargan mıyzamlar kanday bolot dese, eşteki bolboyt al. Antkeni bizden fatva çıkargan alımdarçı, aladılar oşonday. Antkeni bulardın bardığı Kudayдын bizge bergen buyruğun bizge aytıp berүүчүлөр gana dep tuura түшүнүш керек. Kebirler Kudayдын buyruğuna karşı mıyzamlar çıkarışat, al mıyzamlar çıkarganlar, al mamleketти бүлүндүргөн kalıp kele turgan mıyzamlar urmatlı bir tuğanım. Parlamentте же башка жерде чыгарылган мыйзамдар эгерде ошол акыйкатка туура келбей турган болсо, бул деген мамлекеттерди бүлүндүрө турган, элди бүлүндүрө турган мыйзамдар. Чыныгы өкүм бул Кудай Таала тарабынан гана түшүрүлгөн өкүмдөр болуп эсептелет. Андан кийинки маселе Кудайды жалгыз деп билген, бул Кудай Тааланы ибадатта жалгыз деп билүү.
Yani ibadattardын bardыгы жалгыз гана Кудайга багытталат деген түшүнүктө ыйманда болуу керек болот. Сураганда, жалбарганда, орозо тутканда, зекет бергенде, намаз окуганда, бардыгында, корккондо, үмүт кылганда, тобокел кылганда жалгыз Кудайдын өзүнө гана багытталыш керек деген түшүнүк биздин бардыгыбыз урматтуу бир туугандар болуш керек. Ансыз биздин акыйдабыз туура эмес болуп эсептелет. Андан сырткары Аллах Тааланы жалгыз деп ишенүү урматтуу бир тууганым, biz şirkten alыс болуубуз деген сөз болот. Эгерде биз Кудайды жалгыз деп билип туруп, бирок ширкке кирип кетсек, анда урматтуу бир туугандарым, ал нерсе урматтуу бир туугандар акыйдабызды бузуп коет. Мисалы үчүн, жанагыдай аснам деп коет, курчактарга, таштарга сыйынуу. Жанагыдай Будданын айкелине сыйынуу сыяктуу эстеликтерге сыйынуунун бардыгы ошол ширктин түрлөрүнө кошулат. Күнгө сыйынгандар, айга сыйынгандар, жылдыздарга сыйынгандар, периштелерге сыйынгандар, жиндерге сыйынгандар, пайгамбарларга сыйынгандар, ошолордун бардыгы урматтуу бир тууган эмне туура эмес. Молдолорго, аалымдарга сыйынгандар. Мисалы үчүн бизде сопучулук жолун кармангандар бар да. Ошонун чектен чыгып кеткендери бар, өздөрүнүн устаздарын Кудай катары көрүп алышат да, устазын көрүп турат, билип турат, кокуй антип койду, минтип койду деп Кудайдын сыпаттарын адамдарга берип коет. Кээ бирлер бар, урматтуу бир тууганым, тагут деп коет. Булар деген жанагыдай залымдарга сыйынып алгандар бар да. Бийликтегилер болот дагы, булар залым болуп, күчү менен, бийлиги менен коркутуп, адамдарды өздөрүнө сыйындырып алган Фирауынга окшогондор болот. Андан сырткары өзүн өзү сыйынып алгандар бар, өзүн башкара албайт. Өзүнүн ой эмнени кааласа, нафси эмнени кааласа, ошонун аркасынан жүгүрүп, ошого сыйынып алгандар бар. Мына ушулар дагы ширк келтирген болот. Кээ бир учурда кээ бир адамдар бар, Кудайдын айтканын кылбайт, бирок өзүнүн айтканын кылып, же болбосо ошол өзүнүн нафсин ээрчип жүргөндөр бар. Чындыгында булар Кудайды эмне тааныбай жүргөн адамдар. Акчага, мал мүлүккө, кээде мисалы үчүн адамдарга сыйынып кеткен учурлар кездешет. Кээ бир адамдар бар, дүниеге сыйынышат, алар кандай сыйынганы бактылык бир гана дүние менен болот деп айтышат. Ушулардын бардыгы Кудайды жалгыз деп айтып аткан акыйдасына тетириш чыгарган болуп эсептелет. Ширк экиге бөлүнөт. Ачык ширк, анан кийин жабык ширк болуп бөлүнөт. Ачык элдин баары көрүнүп турат, ал эми жабык ширк бул адамдын жүрөгүндө боло турган маселе. Сыртынан сонун эле мусулман, бирок жүрөгүндө Кудайдан башкага дагы сыйынып, уйга сыйынып, торпокко сыйынып, эстеликтерге сыйынып, башка кылып кеткендер дагы бар. Кудай Таалам ошолордун жамандыгынан сактасын. Андан сырткары Кудайдан башка менен касам ичкен дагы ширк болуп эсептелет. Мисалы үчүн бизде нан урсун, туз урсун деген сөздөрүбүз бар. Ошолор караңгы ай урсун, түн урсун, кандуу жол урсун деген сөздөрдүн, нан урсун дегендердин бардыгы туура эмес. Бунун бардыгы касам, бир гана касам Кудайдын аты менен ичилет, урматтуу бир тууганым. Кыргыз элинде ушундай бир жанагыда тузга сийип берем деп дагы айтышат. Мисалы үчүн ушулордун бардыгы таптакыр шариятка туура келбеген, ширктин бир түрүнө кирген маселе. Андан сырткары урматтуу бир тууганым, жанагы биз бир неке десек, Кудай кааласа деп айтсак, Кудай кааласа, сен дагы кааласаң деп өзүн кошуп коет го. Ал туура эмес болот. Анткени бардыгы Кудайдын каалоосу менен болот. Адамдын каалаганын бардыгы эле урматтуу бир туугандарым боло бербейт. Андан сырткары чоң ширк, кичине ширк деген бар. Чоң ширк деген дароо ачык ширкке чыгарат, ал эми кичине ширк дегени барып ширкке өтүп кетиши мүмкүн деген сөз. Мисалы үчүн бир адам бар, бул барып эле тоого сыйынып атса, ташка сыйынып атса, садаган кетейин жер деп жерге сыйынып сууга таянып аткан болсо, бул ачык ширк болот да. Анан бирөө бар, адамдарга көрүнөйүн, кожо көрсүн, эл көрсүн деп кылат. Бул жабык кичине ширк. Бул барып ширкке айланат. Мисалы үчүн умрага кетип атканда жарыя кылат, элдин бар умрага кетип атам, көргүлө мени деп, ошону мактанганын жарыя кылып, эми биз дагы жарыя кылабыз, болгону бир адам умрага келсе деп. Өткөндө келгенден кийин умрачылардан көбөйгөнүнө бир себеп болду деп сүйүнүп атабыз. Анан сабактарды да ошо умра деп чыгарганыбыз, адамдар умрага барсак жакшы болот экен, умраны билип алса деп адамдарга бир багыт берген үчүн. Болбосо кылган ибадат урматтуу бир тууганым эмне жашыруун бойдон калыш керек. Кимдир бирөө эл көрсүн, адамдар көрсүн деп ибадат кыла турган болсо, бунусу кичине ширк болот. Барып адамды урматтуу бир тууганым эмне имандан чыгарып коет. Инна ширка ла зулмун азим. Кур'ани Каримде албетте ширк эң чоң зулумдук дейт. Bir adam adiletli olup görünüp, bir Kudaydı tanıbay şirk kılıp atkan bolsa, bul adam en çok şirkке urmatlı bir tuğanım girip ketken bolup eseptelet dağı. Anan oşo şirk adamdın amallarının bardığın jokko çıgarıp, adamdın amallarının urmatlı bir tuğanım bulgap koy oturgan jaman bir nerse. Allah'tın ısım sıfatları Kuday Taalam urmatlı bir tuğanım daima tirü,
бардыгын билип турат, бардыгына кадыр, бардыгына өкүмдар, ар бир кылган ишинде айткан сөзүндө чындык гана бар, угуучу, көрүүчү, Кудай Таалам өзү сүйлөөчү. Урматтуу бир тууганым, ушундай этикаттар менен гана биз урматтуу бир тууганым Кудай Таалам бар экендигин билип турабыз. Кудайым жалгыз деп айтып койгон урматтуу бир тууганым, ошону менен чектелбеш керек. Балким анын ичинде Кудай Таалам эч убакта уктабайт. Кудай Таалам алсыз эмес. Кудай Таалам бардык мактоолор татыктуу. Ал бир нерсени унутушу мүмкүн эмес. Кудайым бардыгын көрүп турат, билип турат деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Анан Кудайды жалгыз деп таануу Кудай Таалага ибадат кылууга сөзсүз түрдө байланышкан. Кудай Таалам өзүнүн пенделерин Кудайга сыйынууга буйрук берет. Эгерде кимдир бирөө Кудайга сыйынбай айткан болсо, анда Кудайды толук тааныбай айткан экен деп биз ага кабар беребиз. Мисалы үчүн бир адам бар, багымдаттан уктап калат, анан ыйманым бар дейт. Кандай ыйман сен намазга тургуза албаган деген сөз. Ошол сыяктуу эле Кудайга ишенем деп бирөө Кудайга сыйынбай айткан болсо, анда бул адамдын ыйманы, урматтуу бир тууганым, кайсы бир деңгээлде кемчилдикте бизге көрүнүп тура берет. Эгерде бир адам Кудайды анык биле турган болсо, анын пайдасы эмне десе, бул адам Кудайды тааныганда өзүн таанып баштайт. Эгерде адам Кудайды тааныбаса, өзүн тааный албайт, адам өзүн тааныбаса, өзүн урматтап сыйлай албайт. Адам болгостон айбан болгонго, урматтуу бир тууганым, кадимкидей толук түрдө түшүп кирип кете бериши мүмкүн. Кудайды түз таануу адамдын бактылуу жашоосун камсыз кылуу деген сөз болот. Эгерде адам Кудайды тааный албаса, бул адамдын бактылуу болуусу күмөндүү, эч убакта бактылуу болбойт жана бактсыз болуп калуусу аныктыр, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудай Таалам кимге жакшылык кааласа, анын көкөрөгүн динге ачып коет дейт. Көкөрөгү дин жөнүндө сөз укканда рахат алууга аттагы, Кудайым кимге жакшылык каалабаса, анын көкөрөгүн кысып коет ушунчалык деңгээлде. Адам аспанга көтөрүлгөн сайын көкөрөгү канчалык кысылса, бул дин уккан сайын ошончолук көкөрөгү кысылат дейт да. Демек дин жөнүндө сөз болгондо уккусу келбей, кысылып, жүрөгү сыгылып, укпай атып кыйналып аткан адамдар, демек буларга Кудай Тааланын жакшылыгы жазылынган эмес деген сөз. Экинчи бир пайдасы, ошол таң калган, эмнеге асманга чыккан деп көрсө, асманда або аз болот дагы, адам бийиктеген сайын адамдын дем алуусу кыйындай берет. Космоско чыккан сайын. Ошондуктан ошол аят Кур'ан-ы Каримде бар, урматтуу бир тууганым. Мына ушуну көп адамдар окуп алып, таң калып, азырга чейин эстеринен чыгара албай жүрөт. Анан эң негизгиси, Кудайды тааныгандагы маселе бул Аллах Тааланын ыраазылыгы. Эгерде Кудайым бизден ыраазы болсо, анда Кудай Таалам бизге жакшылыгын берген болот. Эгерде Кудайым бизден нааразы болсо, анда биз жакшылыкка жетпей калган болуп эсептелебиз. Негизи бул жерде сабак үчүн келбейбиз. Биз сабак өзүбүздүн жерибизде болот. Бул жерде ибадат, анан ошол чогулуп туруп бирибиз менен бирибиз көрүшүп туралы деген максатта гана бир аз сабак уюштуруп жетебиз. Бирок негизги максат пайгамбардын жанына ошол жерде эмне дуа зикирде болуу. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабаннар. Амин. Бирахматика архамар рахимин. Каалоочулар укканга мен даярмын. Столуңар жетелеп келип отурсаңар боло берет жанымда. Бул чыгарылыш тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жана эмки чыгарылышка кандай жаңылык күтөсүздөр? Сиздердин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Албетте, комментарийге калтырыңыздар.